Kийинки сүйлөмгө келсек, тоо этегинде сыягы айыл барың дөнөт. Демек бул сүйлөм киринди сөздүү. Бул жерде мынакей сыягы деген киринди сөз турат. Алдынча үйгө болбойт, мунун сыягы деген киринди сөз туруп атат. Балким мындай кылып тегерек алып койсок өзгөчөлөнүп калышы мүмкүн. Мынакей сыягы деген киринди сөздүү сүйлөм, айтылыш максатына карата жай, түзүлүшүнө карата жөнөкөй сүйлөм болуп атат. Ал эми айкындош мүчөнүн катышына карай дагы эле бул жайылма сүйлөм. Талдайлык. Демек эмне кылат экен? Бар өңдөнөт. Сүйлөмдүн баяндоочу. Эмне бар өңдөнөт? Айыл сүйлөмдүн ээси. Эми айыл кайда бар өңдөнөт? Тоо этегинде. Демек бул орун ышыктооч болду. Орун ышыктооч болду. Эми бул жерде балдар сыягы деген сөз талданбай калды. Эмне үчүн? Анткени бул жана айттык киринди сөздүү сүйлөм. Киринди сөздөр, сырдык сөздөр, кыратма сөздөр сүйлөмгө мүчө боло албайт. Ошондуктан булдар сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарышпайт. Аткара албайт. Ошондуктан бул талданбайт. Эми ушуну байланыштарга жатабыз. Демек жанагыдай эле бар өңдөнөт. Бул багындыруучу сөз. Айыл бар өңдөнөт. Демек бул ээрчишүү байланышы болду. Андан кийин кайда бар өңдөнөт? Тоо этегинде. Кайда? Тоо этегинде. Демек бул тоо этегинде деген өзүнчө. Мунун баардыгын мындайынан. Бул мына барыш жөнөмөсүндө тургандыктан бул дагы башкаруу байланышы деп айтып койгу. Бул экиле бар өңдөнөт. Кийинки сүйлөм. Бали жеңелер. Ишиңер илгери болсун. Бул сырдык жана кыратма сөздүү. Карайбыз мынакей. Бул сырдык сөз бали дегенибиз. Ал эми жеңелер кыратма сөз. Сырдык жана кыратма сөздүү жөнөкөй сүйлөм, жай сүйлөм. Анан бир тутумдуу жалаң сүйлөм экен. Айкындоос мүчөнүн катышына карата жалаң сүйлөм. Демек талдаганда илгери болсун. Эмне болсун? Илгери болсун. Баяндоочу. Баяндоочу. Эмне илгери болсун? Эмнеңер? Ишиңер сүйлөмдүн ээси. Демек менен гана булар сүйлөмгө мүчө боло албайт. Бали деген сырдык сөз, жеңелер кыратма сөз. Ошондуктан сүйлөмгө мүчө болбогондуктан менен гана баяндашуудан турса муну биз жалаң сүйлөм деп коет экенбиз. Бул жерге биз жалаң деген сөздү кошуп коебуз. Жалаң сүйлөм. Жалаң сүйлөм болду. Жалаң сүйлөм болду. Ошентип жөнөкөй сүйлөмдөр айрым учурда киринди сөз менен, кыратма сөз менен, сырдык сөз менен келе берет экен. Кийинки сүйлөмгө келебиз. Жолдо жүрүүнүн эрежелерин үйрөнүү анча деле татаал эмес. Демек бул сүйлөм деле айтылыш максатына карата жай, жөнөкөй, түзүлүшүнө карата жөнөкөй, ошондой эле айкындоос мүчөнүн катышына карата жайылма сүйлөм деп жазабыз. Жайылма сүйлөм. Жайылма. Эми талдайбыз. Эмне экен? Татаал эмес. Татаал эмес. Баяндоочу. Эмне татаал эмес? Үйрөнүү татаал эмес. Бул демек ушул жерден татаал эмес, бул ээрчишүү байланышы болду. Анткени менен баяндооштун ээрчиши болду. Андан кийин анча деле татаал. Кандай татаал эмес экен? Анча деле бул ышыктооч. Ышыктооч. Эгерде мындай талдай келсек дагы эле татаал эмес менен байланыштап, бул эч кандай жөнөмчү жок, ыкташуу байланышы болду. Андан кийин эмнени үйрөнүү татаал эмес экен? Эмнени үйрөнөбүз? Кимди, эмнени? Бул толуктоочко берилет. Толуктооч. Эрежелерин үйрөнүү. Эмнени үйрөнүү? Эрежелерин үйрөнүү. Эмненин эрежелерин? Эмненин эрежелерин? Жолдо жүрүүнүн. Бул аныктооч. Кимдин, эмненин деген бул жерде илик жөнөмөсүнүн мүчөсү тургандыктан бул эгерде жүрүүнүн эрежелерин анан кайда жүрүүнүн дебестен чогуу маанисине карап туруп биз жолдо жүрүүнүн эрежелерин деп туруп аныктооштук милдет аткарды. Мына ушундай болду. Кийинки сүйлөмдү карайбыз. 8 сүйлөмдө кыш. Бул өзүнчө эле турат. Эмне үчүн? Анткени бул атама сүйлөм. Атама сүйлөм. Атама сүйлөм. Ошондой эле бул бир тутумдуу. Эмне үчүн?
себеби жалгыз эле туруп атат кыш. Бул сүйлөм талданбайт. Талданбайт мынакей. Демек, биз билебиз атама сүйлөмдөр жөн гана бир нерсени жаз, күз, тоо деп койсок бул аталып гана калат дагы, эч кандай бул сүйлөм мүчөсү боюнча талданбайт экен, талданбайт. Кийинки сүйлөмгө келебиз. Акыл менен Айша экзаменден жакшы баа алышты. Бул сүйлөм байламталуу жөнөкөй сүйлөм дейбиз. Байламталуу жөнөкөй жайылма сүйлөм. Анткени карайбыз, байламта мынакей менен деген байламта туруп атат. Муну биз талдабастан мындай белгилеп койсок да болот. Мынакей менен деген байламталуу деп атабыз. Эми талдап көрөлүк. Эмне кылышты? Баа алышты. Кимдер баалды? Акыл, Айша. Демек, бул жерде Айша менен гана акылды байланыштырып турган менен деген байламта. Ошондуктан биз буларды байламталуу жөнөкөй жайылма сүйлөм деп айтабыз. Эмнеден кандай баа алышты? Демек, жакшы баа. Демек, баяндоочу менен байланыштырылгандыктан бул ышык доош болот. Кандай деген суроо аныктоочуга да берилет. Эгерде зат менен байланышса, жакшы кыз деп койсок анда бул аныктооч болмок. Ал эми бул жерде жакшы баа алышты дегенде ышыктооштук милдет аткарып калды. Эмнеден алышты? Экзаменден алышты. Бул кимден эмнеден толуктооштук милдет аткарыпты. Демек, эр киши байланышы Айша, акыл Айша баа алышты. Эр киши байланышы. Жакшы баа алышты. Ыкташуу байланышы. Экзаменден алышты. Башкаруу байланышы. Бул жерде мынакей чыгыш жөнөмөсүнүн мүчөсү туруп атат. Мына ушул. Андан кийинки акыркы сүйлөмүбүз көч жылып баратат. Демек, бул сүйлөм качан ачабыз? Демек, кандай сүйлөм экен? Көч жылып баратат. Эмне кылып баратат? Жылып баратат. Баяндоочу. Эмне жылып баратат? Көч. Демек, дайыма эле жайылма сүйлөмдөр айкындоочу мүчөлөр катышпастан айрым учурда ушундай менен гана баяндоштон турган сүйлөм болот экен. Демек, бул сүйлөм айтылыш максатына карата жай, түзүлүшүнө карата жөнөкөй, баш мүчөнүн катышына карата эки тутумдуу. Ал эми айкындоочу мүчөнүн катышына карата жалаң сүйлөм. Мына ошентип биз бүгүн жөнөкөй сүйлөмдөрдүн талданышы боюнча үлгүлөрүн көрө алдыңар.